Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн сиздерге акысыз сабак тартуулап жатам. Сабагыбыздын темасы учур талабындагы мугалим деп аталат. Бүгүнкү күндө жаңы мугалимдин образы, жаңы учурдун талабына жооп берген мугалимдин образы маанилүү. Андыктан бүгүнкү күндө мугалимдин компетенттүүлүгү, учурдагы муундун талабына жооп бере турган заманбап мугалимдин бейнеси жана анын ишмердүүлүгү маанилүү болуп саналат. Мен Шарапова Нургүл Дөлөсовна учурда ЮСАИД окуу керемет долбоорунда тренингдер боюнча адис болуп иштейм. Буга чейин Ысык Көл областтык билим берүү институтунда, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институтунда жетекчилик кызматтарда, директордун орун басары кызматында иштеп келдим. Азыр долбоордо эмгектенип жатам. Бир катар эл аралык долбоорлор менен билим берүү тармагындагы инновациялык программалар боюнча улуттук тренер болуп эмгектенип келем. Бир катар билим берүү тармагынын кызматкерлерине тренинг, семинарларды өткөрүп келебиз. Мектеп директорлору, окуу бөлүм башчылары, мугалимдер жана тарбиячылар үчүн дагы, ошону менен бирге ата-энелер, окуучулар үчүн дагы тренингдерди өткөрүп келебиз. Бүгүнкү биздин сабагыбызда мына ушул заманбап билим берүүдөгү учурдун талабындагы өзгөрүүлөргө жараша, коомдун өнүгүшү, өзгөрүшүнө жараша мугалимдин дагы өсүп өнүгүүсү, өзгөрүүсү маанилүү. Мугалимдин кесиптик компетенттүүлүгү маанилүү. Эми ушул компетенттүүлүк деген термин боюнча тактап кетсем, ушул терминде компетенция, компетенттүүлүк дегенди тереңирээк аныктама бере турган болсок, бул жөнөкөй тил менен алганда шык, жөндөм дегенди билдирет. Мына ошол бүгүнкү күндө потенциалы, дарамети, деңгээли, аткара билүүсү, жөндөмдүүлүгү мына ушул компетенттүүлүк. Бир катар жөндөмдүүлүктөрдүн, шык жөндөмдүн жыйындысы компетенция деп аталат. Демек, бир канча жөндөмдүүлүккө ээ боло турган окуучуну жашоого алып чыгышыбыз керек. Ал эми педагогдун компетенттүүлүгү дал ушул окуучуга жакында мамиле түзгөн, педагогикалык, психологиялык билимге ээ, заманбап окутуу усулдарына ээ мугалим болуусу зарыл. Бүгүнкү күндө билим берүү стандарты киргизилди. Билим берүү стандарты 2014 жылда ошол өкмөт тарабынан бекитилип, билим берүү тармагы, билим берүү министрлиги тарабынан бекитилип, билим берүү тармагында кеңири жайылтылып, практикада ийгиликтүү ишке ашып жаткан учур. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндөгү стандарт эмне үчүн жаңыланды? Бул стандарт деген эмне? Анын мазмунуна эмне жооп берет? Ошол мазмунун ачып бере турган биздин сабак кандай болуш керек? Жана бүгүнкү күндүн мугалими кандай болуш керек деген суроолорго жооп берүүдө биздин кесиптештерибиз кыйналууда. Стандарт бул документ, ченем, бул белгилүү бир калыпка салынган талап. Жаңы талапта бул ушул жаңы талаптын жаңы мугалими кандай болуш керек? Бүгүнкү күндө мугалим эмес, борбордук орунда окуучу болуш керек деп жатабыз. Окуучунун өз алдынчалуулугу, өзүн таанып билүүсү, анын ар тараптуу өсүп өнүгүүсү, шык жөндөмүн өнүктүрүү жана ошол бала көйгөйдү өзү чечип, жандуу, бүтүндөй сабакты окуучулар өзүлөрү алып барган мазмундагы сабак. Дал ушул сабакты жаратуу үчүн мугалимдин кесиптик чеберчилиги, мындайча айтканда компетенттүүлүгү маанилүү болуп жатат. Жөндөмдүүлүгү, кругозору, билими маанилүү. Кантип биз заманбап мугалим болушубуз керек? Мурдагы авторитардык окутуу режиминдеги талаптарды четке кагуу менен заманбап көз караштагы, жаңыча мамиле түзө билген, кызыктуу, окуучу сүйгөн, жандуу, чыгармачыл сабакты жаратуу мугалимдин дараметине жараша жана билим деңгээлине жараша болуп саналып жатат. Мына ушул биз андыктан коом жаңыланган сайын биз жаңыланып турушубуз керек. Өмүр бою билим алууга умтулуу деген зарылдык бар.
Мына ошол компетенцияларга негизделген билимди биз эң биринчи кезекте 21-кылымдын талабы баланын жашоого ыңгайлаша турган, турмуштук көндүмдөргө ээ боло турган, биздин тажрыйбабыз, мисалыбыз, темабыз, билимибиз дагы турмуштук мисалдардан ала турган, алган билимин жашоодо колдонуп кете ала тургандай шарт түзүп берүү маанилүү. Педагогдордун үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүсү дал ушул учурдун талабындагы мугалимге жооп берет. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан, билим берүү секторун бекемдөө долбоору тарабынан педагогдордун кесиптик чеберчилигин өнүктүрүүдө үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү жобосу иштелип чыккан, министрлик тарабынан бекитилип, бул туурасында атай бир катар тренингтерди өткөнбүз, атай колдонмолор иштелип чыккан. Бул инновациялык мектептер үчүн жайылтылган. Ал эми бул бир гана инновациялык мектептер эмес, пилоттук негизинде окутканбыз. Ал эми бүгүнкү күндө жалпы педагогко тиешелүү жобо. Тынымсыз үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүгө дуушар болуусу зарыл. Мурда мамлекеттик билим берүү мекемелеринде 72 сааттык сертификат болуп, ал 5 жылда бир жаңыртылып турса, бүгүнкү күндө актуалдуу маселе кайсы гана билим берүү мекеме болбосун, жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу, конференциялар болобу, вебинарлар болобу, тренингтер болобу, сиз кесиптик чеберчилигиңизди өнүктүрүп турушуңуз керек. Кайсы гана мекеменин сертификаты болбосун, бул сиздин квалификацияңызды жогорулатты дегенге жатат. Аккредитация, аттестациялоордо азыркы күндүн талабында баардык сертификаттар жарактуу. Ошону менен бирге үзгүлтүксүз, керек болсо ай сайын, сиз жыл сайын ошол сертификатыңызды толуктап, сиздин усулдук капчыгыңызды көбөйтүп турушуңуз зарыл. Мына ошол педагогдун компетенттүүлүгү бүгүнкү күндүн талабына жооп бере ала турган инновациялык ишмердүүлүктө ийкемдүү мугалим болуусу зарыл. Бүгүнкү муундун талабы бул жаңы сабак, жандуу сабак, чыгармачыл, өз оюн эркин айта билген, өз алдынчалуу окуучунун заманбап көз карашындагы жаратман, сынчыл ой жүгүртүүгө түрткү бере турган, толук сабакты өзү башкарып, жоопкерчиликти өзүнө алган, окуучунун жактырган, окуучу сүйгөн сабак болуусу зарыл болуп жатат. Мына ушул сабакта биз ой жүгүртүүнү өнүктүрүү маанилүү. Баардык ийгилик, баардык иш аракет, баардык жетишкендик, баардык натыйжа адам баласынын ой жүгүртүүсүнөн көз каранды. Мына ушул ой жүгүртүүнү өнүктүрүү биздин милдет болуп саналууда. Мына ушул баланын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталган ыкма тапшырмаларды колдоно билүү бул учурдун талабына жооп берген мугалимдин компетенттүүлүгүнө, мындайча айтканда, шык жөндөмүнө, билимине, дараметине жараша болуп жатат. Мына ошол изилдөө эксперимент иштерин жүргүзөбүзбү, кандайдыр бир көйгөйдү чече биле турган кырдаал жараткан ыкмаларды колдонобузбу, мына ушул баланы ар тараптуу өнүктүрүүдөгү, баланын деңгээлдик өнүгүү абалын жогорулата турган тапшырма, ыкма, усулдарды колдонуу менен жаратман сабакты өтүү, мазмундуу, кызыктуу сабакты өтүү бул биздин милдет. Дал ушул сабакты өтө билүү мугалимдин дараметине, билим деңгээлине, тажрыйбасына көз каранды болуп жатат. Бүгүнкү күндө мына ушул финансылык сабаттуулук деген тема дагы маанилүү. Бул 21-кылымдагы 16 көндүмдүн ичине кирет. 16 көндүмдөгү сабаттуулуктар бул PISA илимий изилдөөлөрүндө дагы берилет. Мына ушул финансылык сабаттуулук дагы биздин азыркы жаңыртылган стандартка киргизилди. Мына ошол финансылык сабаттуулукту жогорулата турган класстан тышкаркы иш-чаралар дагы бүгүнкү күндө практикада ийгиликтүү ишке ашырыла баштады. Ошо ар кандай эл аралык долбоорлор менен Финчилистен деген ата-энелер менен биргеликте үй бүлөлүк иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгына күбө болуудабыз. Мына ушул өзүн таануу жана өзүн өнүктүрүү компетенттүүлүгү жаңы стандарттын мазмунуна киргизилди. Демек адам өсүп өнүгүшү үчүн өзүн алгач тааныш керек. Анан өзүн өнүктүрсөк, анан биз башкаларды өнүктүрө алабыз. Санарип мугалим болуу маанилүү, санарип билим берүү системасын өнүктүрүү, санарип билим берүү мазмунду өнүктүрүү маанилүү. Анткени биздин балдар даяр санарип
муун десек болот. Биз билбей, өздөштүрө албай жаткан функциялардын бардыгын, гаджеттер болобу, компьютердик технология, интернет булактары болобу, биз кандайдыр бир функциясын өздөштүрө албай же кабыл ала албай, түшүнө албай жаткан жагдайларыбызды биздин балдарыбыз жардамга келип ошону чечип, балдардын акылы жетип турган муун, демек бүгүнкү күндө акылдуу муун экендигин кабыл алышыбыз керек. Ошол акылдуу балдардын муктаждыгына жооп бере турган, ошол талабын ишке ашыра турган заманбап мугалим болуу зарыл. Учурдун талабындагы мугалим заманбап көз караштагы, жаңычыл багыттагы, изденген, чыгармачыл, окуучунун көз карашын терең түшүнө билген, талабын ишке ашыра билген, окуучу сүйгөн сабакты жарата турган мугалим бул учурдун талабындагы мугалим болуп саналат. Тарбиялоодо психологиялык мамилелер деген тема бар. Мына ушул эң биринчи кезекте биз ушул сабагыбызды өтүүдө, тарбиялоодо балдарды биз эң биринчи кезекте бала менен мамиле түзүү маанилүү. Ал үчүн биз психологиялык билимге ээ болушубуз керек. Баштапкы базалык психологиялык билимдерди алышыбыз зарыл. Тынымсыз өзгөрүп, өнүгүп туруу үчүн биз билим алышыбыз керек. Биздин министрдин сөзүндө байкаган чыгарсыздар өткөндө ошол мектептерде психологдордун жокко эсе экендиги, Кыргызстандагы психологдордун, ошо мектеп системасындагы психологдордун жетишсиздиги баса белгиленди. Мына ал эми ушул биз ар бир педагог базалык психологиялык билимдерге ээ болушубуз зарыл. Бул бала менен мамиле түзө билүү, баланын жан дүйнөсүн түшүнө билүү деген, баланын окутуудагы зарылчылыкты жана баланын жан дүйнөсүндө көйгөйдү тааный билүү дегендик психология. Мына ушул бала менен биз мамиле түзө билсек, анан ошондо өзгөрүү, өнүгүү натыйжа болот. Шыктандыруу ыкмаларды колдонуу. Мына ушул бүгүнкү күндө муун теориясы деген чоң тема бар. Бул муун теориясы боюнча да өзүнчө сабагым бар. Мен сабактарымда кеңири айтып берем бул темада. Z жана альфа муун деп аталат. Бул америкалык окумуштуулар тарабынан негизделген муун теориясы деп китеби чыккан атайы, иликтөөлөр жүргүзүлгөн. Мына ошол Z жана альфа муун 2000-жылдардан берки муун, альфа муун 2010-11 жылдардан берки муунду биз окутуп жатабыз. Бул балдарда терең, уникалдуу, акылы терең, ой чабыты кенен, өзүнө болгон баа берүүсү жогору, уникалдуу балдар экени мүнөздөлөт. Мага керекпи же кереги жокпу деп тандай билген, мен деген позициясы күчтүү балдар. Демек, буларга дал ушул психологиялык мамиле керек. Биз бала күнүбүздөн совет мезгилиндеги окутуу системасында аң сезимибизге калыптанып калган авторитардык окутуу режиминде авторитардык талаптар, авторитардык мамиле менен тарбияланганбыз. Ата-энелерибиз менен дагы жапырт мына ушул коомчулуктагы мурдакы муунду алып көрсөк, баардыгыбыздын тагдыр, жашоо, тиричилигибиз, мамиле бирдей болгон. Тыюу салуу, ыңгайлуу бала кылып тарбиялоо, ата-эне каалаган, мугалим каалагандай балага ыңгайлашуу, ыкташуу менен тарбияланганбыз. Бул бизге нормалдуу көрүнүш болчу. Азыркы күндө биз эгерде биз каалагандай баланы талап кылсак, бул нормалдуу көрүнүш катары кабыл албай жаткан балдар. Биз менен көз карашын талашып, өзүнүн оюн, мүдөөсүн, өзүнүн көз карашын жактай билген, өзүнүн көз карашында тура билген балдар болуп жатат. Талашып тартышкан, өзүнүн туруктуу, өзүнүн сөзүндө, өзүнүн позициясы бар балдар көрүп жатабыз. Демек, бүгүнкү күндүн балдары башкача муун. Бул альфа муун деп жатабыз. Альфа муундун өзгөчөлүгү кандай? Мунун характеристикасы, мунун мүнөзү кандай? Деп тереңден түшүнүү менен биз демек мамилени өзгөртүшүбүз керек. Мурдагы авторитардык салттуу окутуу менен окута берсек, биздин балдар кабыл албай жатат. Анткени биз ошондой эле окутуу системасы менен билим алып, биз коомго адам болуп калыптанганбыз. Биз кадимки нормалдуу көрүнүш катары кабыл алчубуз. Анткени коомдун талабы, саясаты ошол болчу. Коомго ыңгайлуу, баш ийген, рамкадагы кынтыксыз
баш ийген адамдар керек болчу. Бул нормалдуу көз караш болуп кабыл алынган болчу. Азыркы күндө капитализм заманында жашап жатабыз. Совет доору кулаган. Бүгүнкү күндө ким акылдуу болсо, жашоого жөндөмдүү болсо, креативдүү, чечкиндүү болсо, өзүнө ишенимдүү болсо, көйгөйдү чече билген тапкычыл жаратман болсо, жашоодо өзүн таба билген инсан экендигин көрүп жатабыз. Бүгүнкү максат биз дал ошол эрктүү, өзүнө ишенимдүү, өзүн сүйө билген, өзүнө жогорку баа бере билген баланы коомго алып чыгуу биздин милдет. Эрктүү, өзүнө ишенген, өзүнө болгон баа берүүсү жогору, тандоо укугу бар, тандай билген, өз алдынча жоопкерчиликти өзүнө алган, жетеленме эмес баланы коомго алып чыксак, бул жашоодо өзүн таба алат, реализация алат, выживать эте алат, мындай орусча тил менен алганда. Өзүн өнүктүрө алат, жашоодон ордун таба алат. Анткени өзүнө болгон ишеним, баа берүү жогору, тандоо мүмкүнчүлүк бар да. Дал ушундай адамды, инсанды коомго кошуп, ийгиликтүү адамдардын катарынан көрүү биздин максат болуп саналат. Мына андыктан бизге психологиялык билим зарыл. Мен өзүмдүн сабагымда дал ушул психология боюнча сабак өтөм, ага кошумча дагы материал, сабактарымды дагы берем. Мына ошол бүгүнкү күндө эң биринчи кезекте бала менен педагог, бала менен ата эненин ортосундагы мамиле түзүү зарыл болуп саналат. Бүгүнкү күндө балдардын көз карашы, жан дүйнөсү, мүнөзүн түшүнбөстүк болуп жатат дагы. Ата энелер баланы тарбиялоодо өзүнүн бала кезиндеги тарбия менен салыштырып, дал ошол талапты коюп жатат. Педагогдор да дал ошондой талапты коюп, баарына бирдей мамиле кылуу менен биз чоңойгонбуз. Ошондой баарына бирдей мамиле, бирдей талап, бирдей тапшырма берүү, инсанга багытталган окутуу деген темадан артта калуу менен биздин сабак кызыксыз болуп жаткан чыгар. Эмне үчүн бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз сабакка кызыкпай, көпчүлүгү жогорку класстан баштап мектептен качып, жоопкерчиликсиз, ыкшоолук менен мамиле кылган, жалкоо деп жатабыз. Компьютер менен телефондон чыкпаган, кызыкчылыгы такыр башкада, сабакка билим алууга умтулбаган кайдыгер деп жатабыз. Анан ушул сабакка жоопкерчиликсиз балдар өсүп жатат деп атабыз. Эмне үчүн? Эмне үчүн биздин сабагыбызга кызыкпай жатат? Эмне үчүн деп талкуулаганда албетте көп суроолорго жооптор чыгып атат. Ата эненин кайдыгердиги, үйдөгү миграция, балдардын социалдык абалы, балага сүйүү, мээрим жетишпегендиктен, баланын ата энесинин көзөмөлү жок, жоопкерчилик жок, компьютер, телефондон башы чыкпаган, бүтүндөй кызыкчылыгы башка жакта, көңүл ачууда, билим алууга эч кандай кызыгуусу жок деген жооп болот. Бүтүндөй күнөө балдарда болуп жатат да. Демек бала биз мурда баш ийип окусак, сабакка кызыксак, азыркы балдар бизге баш ийбейт. Мындай айтканда, биздин каалообузга жооп бербеген, биз каалагандай балдар эмес деген жооптор болуп жатат. Ал эми бизде эмне көйгөй болуп жатат педагогдордо? Биз ошол баланын көңүл буруу, балким биз баланын көңүлүн бура албай жатабыз. Балким биз сабагыбыздын мазмунун өзгөртөбүз, таптакыр түп ордунан биздин окутуу методикабызды өзгөртөбүз. Балким биз ошо балдардын көңүлүн бура албай жаткан, балким бизде кемчилик болбосун деген дагы ой жаралат. Мына ошондо, мына ушул биздин өзүбүздө кемчиликтерди издесек, бүгүнкү учурдун талабына жооп берген мугалим болсок, мына ошондо баланын көңүлүн бөлө алабыз. Анткени кайсы гана муундун өкүлү болбосун, бала 19-кылым болобу, 20-кылым болобу, 21-кылым болобу, кийин 22-кылым болобу, биз адамбыз баарыбыз. Баарыбызда сезим, жүрөк бар. Баардыгыбыз бирдей дем алабыз, суу ичебиз, тамактанабыз. Биздин ошо жашоо образыбыз, тиричилигибизде биздин сезимибиз, адамдын психологиясы, мүнөзү, жанагы руханий муктаждык менен физикалык, денелик муктаждык бирдей эле болот. Демек биз
баланын жүрөгүндөгү ачкычты таба албай жатабыз. Бүгүнкү күндө балдардын көз карашында ой жүгүртө албай, баланын жан дүйнөсүн тааныбай, анткени альфа муун деп жатпайбызбы? Э, Ошол балдар каалагандай сабак өтө албай жаткандыгыбыздан болуп жүрбөсүн деген ой келет. Мына ушул суроолордо жооп табыш үчүн биз атайы балдар менен достук мамиледе кадимкидей сырдашып көрсөңүздөр, мына бул мен психология боюнча өзүнчө токтолуп жатам. Эмне көйгөй бар сен сабак окубаганга? Менин сабагым силерди канааттандырабы? Менин сабагым силерге жагабы? Силер кандай сабакты көргүңөр келет? Эмне кылгыңар келет? Биздин сабак силердин кыялыңардагы сабак кандай болушун каалайсыңар? Деги эле силердин көз карашыңар кандай деп сурасак, ким сабактан жакшы окуйт, эмне үчүн жакшы окуйт да башкалар эмне үчүн начар окуйт? 2-3 бала окуйт экен, калганы жапырт кызыкпайт экен. Эмне үчүн? Эмне үчүн ушундай болуп атат? Жапырт биздин эле мектепте же биздин эле класста эмес, эмнеге бүтүндөй болуп жатат деп сурасаңыз, сиздин классыңыз, окуткан классыңыздан же студенттериңизден сурасаңыз, айтат биздин эле группадагы балдар кыздар эмес, элдин баары эле окубай жатат деп айтат да. Баары эле ким окуйт? Мына бир эки үчөө, калганы эмне үчүн десе кызыксыз деп айтып жатат. Бул чындык, ачуу чындык. Эмне үчүн десек, булардын көз карашы эвак аналитикалык көз караштары ой жүгүртүшүнүккөн. Система эски деп жатат. Билим берүү системасы биз каалагандай эмес. Мугалим эмес, мугалимден дагы жогорку глобалдуу ой жүгүртүү болуп жатат. Ал эми мугалим десекчи, мугалимдин баары эле жаман эмес, жакшы, кызыктуу, биздин көңүлүбүздү бура алган мугалимдер дагы бар. Эскиче эле таптакыр кызыксыз өткөн мугалимдер да бар деп балдар бизге сын көз караш менен мүнөздөп жатат, характеристика берип жатат да. Эми ошондо көйгөйдү карап көрсөк, эгерде жакшы сабак өтүп, балдардын көңүлүн бура алган мугалимдер баары бирөө аз болсо, көпчүлүк мугалим балдарды канааттандыра албай жатса, эмне жетишпей жатат деген суроо болот да. Мына ошол бала менен мамиле түзүүдөн баштап, биздин кесиптик потенциалыбызды, билимибизди жогорулатып, усулубузду жаңыртышыбыз керек болуп жатат. Ал билим берүүдө учур талабындагы сабак берилген бизге. Стандарт, жаңы стандарт киргизилген. Бул жаңы стандарт эмне деп түшүнбөй жатабыз. Бул жаңы стандарт ошол документтин ичиндеги мазмундагы, ошол жаңы стандарттын талабына жооп бере турган сабактын мазмуну бүтүндөй балдар башкарган, балдар жоопкерчиликти өзүнө алган, сабак башталгандан баштап аягына чейин бала башкарган, борбордук орунда бала турган сабак. Көйгөйдү чечет, маселени коёт, жоопкерчиликти өзүнө алат. Мына ошондо талкуулайт, бири бири менен кызматташат, оюн кенен айтат, каалагандай отурат. Албетте дисциплина сакталыш керек, тартип, жоопкерчилик, тарбия сакталыш керек, бирок бул башка, ишмердүүлүк жүргүзүү процесси башка, окутуу процесси башка. Мына ошол окутуу процессиндеги, окутуу чөйрөсүндөгү абал, ыкманы кандай кошубуз керек, кантип балдарды багыттайбыз, эмне материал беребиз, балдардан эмнени алабыз, балдарга эмне беребиз, балдардан эмнени алабыз. Баланын өз алдынча көз караштагы инсан болуп, баалуулуктарын алып чыгуу болуп саналат да. Балдар азыркы күндө мына альфа муун лидер болгонду каалаган балдар. Өз оюн ачык айткан, талашып тартыша билген, сынчыл ой жүгүртө билген, бири биринин көз карашына кошумча идеяларды айткан, гениалдуу нерселерди, идеяны айткан, ойлоп таап, жаратмандык чыгарган, эврика деп ачылыш жасаган же кандайдыр бир башкалар түшүнбөй жаткан, мугалим түшүнбөй жаткан нерсени гениалдуу идея айтып алып чыкканды жакшы көргөн балдар. Эгерде ошондой сабак жаратып, укмуш менин балдарым генийлер, жаратмандар, акылдуулар деп баса белгилеп, ошо идеяларын алып чыга турсак, балдарда ишеним жогору, өзүнө болгон баа берүү жогору болот дагы. Мен жарата алам,
мен акылдуумун деп дагы андан ары изденет. Мына ушундай сабактын мазмунун түзүшүбүз керек да. Бул психология менен мамиле кылуудан көз каранды. Бүгүнкү күндө биз балдарга кандай мамиле кылып жатабыз? Түп-түз отуруп экиден жыйыртык бир гана мугалим сүйлөйт, ашыкча сөз болбош керек, кыймыл болбош керек. Аркаңды карабай түп-түз отургун, берилген тапшырманы аткардың, аткарбасаң эки, бирдей талап коюу болуп саналат да. Ушун биз мурда ушундай талаптар менен бул салттык окутуу менен окуп келгенбиз. Ал эми инсанга багытталган окутууда ошол биз берген тапшырмага бала даярбы? Ооба, ошол теманы өттүк. Биз бир канча жолу түшүндүрүп бердик, теманы өттүк, бирок баары эле түшүнгөн жок да баланчы. А биз талап коюп атабыз. Мен окуттум, силер эмне үчүн айтып бербейсиңер? Балким ал бала ал сабакты кабыл алган жок, же түшүнө алган жок, же ал бала үчүн кереги жок. Мына ошондо жалгыз гана мугалим түшүндүрүп берип, бир-бирден сурап, доскага чыгып айттырып, жаттаттырып, бир өңчөй бир тилкедеги сабактарды өтө берүү балдар үчүн кызыксыз болуп жатат. Неинтересно, кызыксыз деген ошол. Алар жандуу, кыймылдуу, жаратман болгон, класстык топту башкарган, лидерлик сапатын көрсөткөн, мен деген позициясын алып чыккан, жүзүн көрсөткүсү келип, ачылгысы келип жаткан балдарга биз бирдей салттуу окутуу менен, талап коюу менен, ыкма менен колдонсок, балдар үчүн кызыксыз болуп жатат. Бул актуалдуу эмес, бул ишке ашпайт. Учурунда ишке ашкан, учурунда актуалдуу болчу, учурунда кадимки ушундай инсан болуп чыкканбыз. Биз башка муундагы адамдарбыз. Биздин ой жүгүртүүбүз башка болчу. Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бала түүлдүк кезиндегинен эле коомдогу өсүп өнүгүү, ой жүгүртүүдөгү коомдогу жаңылануу түүлдүк кезинден эле баланын аң сезимине, жүрөгүнө орнойт. Ошол доордун адамы болуп төрөлүп, жаралганда эле ошол доордун замандын өкүлү болуп жаралат. Биз мурдагы көз карашыбыз менен азыркы балдардын көз карашына таң кулабашыбыз керек. Бүгүнкү күндө балдар чыныгы акылдуу, ой жүгүртүүсү терең, башкача ой жүгүртүү, стандарттуу эмес, калыпка салынган эмес ой жүгүртүүсү бар экен, акылдуу, аналитикалык, сынчыл ой жүгүртүүсү бар балдар экендигин кабыл алышыбыз зарыл. Үйдөгү балдарыбыз менен да акылдашып кеңеш көрсөңүздөр, кандай сонун идеялар, сунуштар чыгып атат балдардан. Биз акылыбыз жетпеген нерселерди биздин окуучуларыбыз алып чыгып атат. Мына ошол балдардын гениалдуу идеяларын сууруп чыгып, бири-бири менен бөлүшүп, бири-бирин үйрөтүп, бири-бирин өнүктүрө турган сабактарды өтүп, чыгармачылык менен өзүнүн жараткан ишине өзү куштарланып, өзү сүйүнүп, өзү кубана турган сабактарды жаратуу компетенттүүлүк жетишпей жатат. Дал ушул ушундай баланын талабында кызыктуу сабакты, заманбап сабакты өтүш үчүн эң биринчи кезекте балага карата мамиле түзүү зарыл. Ар кандай балдарыбыз бар. Азыр социалдык абалы ар кандай. Балдардын үйдөн ата эненин мээримин албаган, сүйүүгө тойбогон балдар бар. Сизден мээрим издейт педагогдон. Эгерде биз балага жылуу мамиле кылсак, балдар мен керектүү экем, менин эжейим, мугалимим мага көңүл бөлөт деген ишеним, сүйүнүч пайда болот. Мына ушул сезим, ошол сезимди ойготуу, ишенимди ойготуу маанилүү. Андыктан биз психологиялык билимдерди да алышыбыз керек. Бизге бала эмес ал тургай педагогдорго жылуу сөз, жылуу мамиле кандай жагат? Шыктандыруу, сенин колуңан келет. Сиз мыкты мугалимсиз, жөн гана сиздеги кемчилик бул сиздин билим жетишпей жатат. Аракетиңиз бар, сиз дагы аракет жүргүзсөңүз, сизден мыкты мугалим чыгат. Мен сизге ишенем деген шыктандыруу берсек, жетекчилик тарабынан, администрация, ошо директор, завучу жана башкалар, усулдук бирикме жетекчиси, райондук бөлүмдөрдүн кызматкерлери жана башкалар. Биз кандай өнүгөбүз? Мен сизге ишенем десе. Мага ишенип атат. Мен демек бирөөнүн назарында экенмин. Мага да көңүл бөлөт экен. Мен жөнөкөй мугалим эмес экенмин да деген өнүгүү пайда болду сизде. Ошон сыңары эле биздин балдарга ошондой мамиле жетпей жатат. Мен сага ишенем деп. Сенин колуңан келет. Бир гана сенин кемчилигиңди өзүң аныкта. Мен сага ишенем, бул сенин колуңан келет. Сен кызыккан нерсе эмнеде? Кел ошол тарабыңды өнүктүрөлү.
сага кызыккан, сага керектүү билимди алалык деп бала менен жакын мамиле түзүү бул өтө чоң өзгөрүш алып келет. Мына ушул мен өзүмдүн практикамда класс жетекчилик кызматтарда дагы, предметтик мугалим катары дагы иштеп, башталгыч класстан баштап жогорку класска чейин, 11 класска чейин сабак берип, тажрыйбамда өткөм, белгилүү класс жетекчи катары да. Жогорку 11 класс переходной өткөөл мезгилдеги балдарды да окутуп, тарбиялоодо дагы ар бир баскан тажрыйбамда дагы кемчиликтер, ийгиликтерди анализдегенде мамиледен келип чыгат балдарга. Айрым учурда классты бергенде начар класс, тентек класс, жаман окуган класс деп бүтүндөй мугалимдерди жаман көргөн класс болот да. Мына ошол жаман класс жок, жаман бала жок. Ошол балдарга сиз сүйсөңүз, баарын жакшы көрсөңүз, сиздин балаңыз сизди жакшы көрөт, сүйөт. Сүйүү менен, жылуу мээрим менен ар бир баланын көзүнө карап, жүрөгүнө карап, жаудыраган көздөрүнө карап, ушунчалык жүрөгүңүздү арнасаңыз, сизге жүрөгүн арнайт балдар. Бул менин тажрыйбаман өткөн жаман класс жок. Ошол эле тентек, көңүлүн бургусу келген ашкан тентек тартиби жок балдар дагы сизди жакшы көрүп калат. Анткени ага мээрим жетпей жатат, сүйүү жетпей жатат. Ата-энесинин мээримине толук канбаган бала педагогдон издейт, чөйрөдөн издейт мээримди. Мына ошол жылуу мамиле менен биз баланы өзүбүзгө тарта алабыз. Психология абдан маанилүү. Көп көйгөйлөр бар баланын. Эмне үчүн балдарда суицид жаралып атат? Мен эч кимге керегим жок деген балдар булар. Сен бизге керексиң. Сен биздин класска керексиң, коомго керексиң, мага керексиң деп мамиле кылсаңыз, ошол эле начар окуган, ошол эле тентек көйгөйлүү балдарга сен мага керексиң, мен сени абдан жакшы көрөм деген чын жүрөгүңүздөн берген мамилеңиз баланы абдан өзгөртөт. Анткени биз көйгөйлүү балдар менен да тренинг өткөрүп, мен тажрыйбамда көрүп жүрөм, педагогикалык тажрыйбаларымда балдарга ушул мамиле жетпей жатат. Анткени эжейлер бул биздин күнөөбүз эмес, биз өзүбүз бала кезде ошондой мээрим, сүйүүгө тойгон эмеспиз. Эгерде биз ошондой жүрөгүбүздү ача албай жатсакчы, анткени баарыбыздын ата-энебиз катуу талап менен чоңойткон. Коркуп, да убагында жумушту аткаруу, ата-энебиз каалаган окууга тапшыруу же ата-энебиз каалаган кийимдерди кийип, бар десе барабыз, барба десе барбайбыз. Ыңгайлуу бала болуп чоңойгонбуз дагы. Эмоцияларыбыз жабылган. Психологияда ошондой, эмоциялар, сезимдерибиз жабылган. Мына ошондуктан биз дагы ошол көргөн талаптарыбызды балдарга коюп жатабыз. Сүйлөбө, бери кара, мен айткан учурда тур, мен айткан учурда жаз деп биз талап коебуз. Өзүбүз автоматически биз ошондой тарбияга көнгөнбүз. Анан демек нормалдуу көрүнүш, биз ушинтип тарбиялаш керек экен, катуу тарбиялаш керек экен деген көз караш менен балдарыбызды тарбиялайбыз. Ал эми азыркы бизге ал жаратчу, бизге өтчү. Бүгүнкү күндө балдар альфа муун дейбиз. Балдарга ал таптакыр сиңбейт дагы, кабыл албайт. Ошон үчүн мугалим менен баланын ортосунда гармония жок болуп жаткандыгында болуп жатат. Эми биз мектепке чейинки билим берүүдө да балдарды өнүктүрүү дейбиз. Бул мектепке чейинки билим берүү баланы өнүктүрүү программасы. Дал ушул өнүктүрүүдө борборлордо окутуу боюнча наристе балалык программасы менен окутабыз. Ийгиликтүү педагогикалык технологияларды колдонуу менен STEM технологиясын, ТРИС педагогикасын колдонуу менен биз балдардын жаратмандыгын, ой жүгүртүүсүн өз алдынчалуулугун өнүктүрөбүз. Баланы өнүктүрүү болуп саналат. Андан кийин мектепке даярдоо. Анан башталгыч класстарда биз ошол окуу керемет, бирге окуйбуз, келгиле окуйбуз сыяктуу ар кандай долбоорлор, сапаттуу билим долбоорлор менен дал ушул бүгүнкү күндө жаңы стандарттын мазмунун ачып берген ыкмаларды колдонуп үйрөтүп жатабыз. Бүгүнкү күндөгү жаңы эл аралык долбоорлор менен келип жаткан программа бүгүнкү биздин стандарттын мазмунун жооп берген талабындагы ыкмалар. Демек заманбап билим берүүдө ошол биз бүгүнкү стандарттын мазмуну деген ошо бүгүнкү заманбап сабак болуш керек. Ошол сабакты кандай түзүш керек? Биз кандай мугалим болушубуз керек? Мен өзүмдүн сабактарымда кеңири өтүп берем сиздерге. Өмүр бою билим алууга умтулушубуз керек. Тынымсыз эбегейсиз өзгөрүү өнүгүү заманында биз өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Компетенцияга негизделген билим демек бала
жашоодо шык жөндөмдүү алып чыгыш керек. Бүгүнкү муундун талабына карата окутуу, баланын ой жүгүртүсүн өнүктүрүү, изилдөө иштерин өнүктүрүү, изилдөөчүлүк, чеберчилигин, ой жүгүртүсүн, одаренный балдарды дейбиз, акылдуу, жөндөмдүү балдарды өнүктүрүү өзүнчө мына ошо балдарды андан да өнүктүрүшүбүз керек, жөндөмдүү балдарды изилдөө сабактарын киргизүү, изилдөө долбоорлор киргизилип жатат. Мына ошол финансылык сабаттуулук боюнча класстан тышкаркы иш-чаралар уюштурулуп жатат. Жаңы биздин ишмердүүлүгүбүздү жаңыртып турушубуз керек. Санарип билим берүү абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө өзүн таануу, өзүн өнүктүрүү деген компетенттүүлүк киргизилди. Демек биздеги көйгөй эмне? Балдарыбыздагы көйгөй эмне? Өзүбүздү таанысак анан өнүгөбүз. Санариптик билим берүү дагы маанилүү. Бүгүнкү күндө балдар санарип балдар, санариптдоор, биз балдардан артта калып жатабыз. Мына ошондуктан биз ар тараптуу өнүккөн заманбап мугалим болушубуз. Инсанга багытталган окутуу деген чоң тема бар. Ар бир баланын жан дүйнөсүндөгү биз аңдап түшүнбөй, көрбөй жаткан нерсени көрө билүү деген сөз. Баламын жөндөмүнө, талабына, кызыгуусуна жараша тапшырма берүү деген сөз. Инсанга багытталган окутуу. Компьютердик технологияны колдоно билүү сабаттуулугубуз жогору болуш керек. Баланын жаратмандыгын өнүктүрө турган ыкманы колдонушубуз керек. Топторго тапшырма берүүдө кайсы ыкманы колдонобуз деген маселе бар. Активдүү окутуу усулдарын. Мына ошол ыкманы колдонгондо бала жаратман болуп чыгат. Анан биз суктанабыз, биз канааттанабыз, биз ырахат алабыз сабагыбыздан. Менин балдарым ушундай сонун ачылыш жасады деп балдар суктанат. Менин сабагым, биздин өткөн бүгүнкү сабактан мен өзүмдү ача алдым. Мен бүгүн көп маалымат алдым, мен ырахатка баттым, сонун сабак болду деген сабакты өтүш үчүн биз ошондой ыкмаларды үйрөнүшүбүз зарыл. Жана ошол ыкмаларды өзүбүз да ойлоп табышыбыз керек. Дифференциацияланган окутуу деген бар, деңгээлдик окутуу. Деңгээл, ар бир деңгээлге баланын креативдүүлүк деңгээли бар, жогорку деңгээл. Маалыматты алып эле сизге айтып бере турган деңгээли, продуктивдүү, репродуктивдүү. Мына ошол маалыматты алып да өнүктүрүү жана андан да жогорку деңгээлде өнүктүрүү креативдүү деңгээл болуп саналат. Мына ушул репродуктивдүү, продуктивдүү, креативдүү деңгээл деп жатабыз. Бул баланы жаратмандыгын өнүктүрө турган, жөн гана маалыматты бере турган, айтып бере ала турган деңгээлдерден тышкары баланын өзүнүн дараметти, кабыл алуу жөндөмдүүлүгү бар. Ар бир баланын тепкич болсо, скаффолдинг дейбиз, тепкичке өнүктүрүшүбүз керек. Лев Выготскийдин жакындан өнүктүрүү зонасы деген ошол. Мына алсыз балдарыбызды, сабактан артта калып жаткан балдарыбызга жардам берүү кайсы бир деңгээлге чейин, өз алдынча өнүгүп кеткенге чейин ошондой балдарыбызга кандай тапшырма беришибиз керек, кандай мамиле кылышыбыз керек. Ал эми өзүнө ишенген, өнүккөн балдарыбызга кандай тапшырма берүү, аларды кайсы деңгээлге чыгарышыбыз керек. Бул дифференциация болот. Биздин сабагыбызда баарына эле бирдей, өнүккөнүнө дагы, артта калган балага деле бирдей тапшырма берип, бирдей талапты койгон үчүн биздин сабагыбыз натыйжалуу болбой жатат. Ошон үчүн сабактын билим сапаты төмөн болуп жатат да. Мына ошол КЛИЛ, предмет менен тилди интеграциялап окутуу деген да темабыз бар. Атайы бул тема боюнча да биздин тренерлер сабак өтөт менин акылуу сабактарымда. Говард Гарнердин теориясы. Баланын жөндөмдүүлүгүн аныктап алсак, анан ким эмнеге жөндөмдүү болсо, ошол жөндөмүнө жараша тапшырма беребиз. STEM, STEAM, STREAM технологиясы бүгүнкү күндө абдан маанилүү. Бул жаратмандыкты, изилдөөчүлүктү алып чыккан технологиялар. Көп тилдүү билим берүү деген темабыз бар. Инклюзивдик билим берүү, дизайн, ой жүгүртүү, окуп түшүнүү көндүмдөрү, жазуу түшүнүүнүн көндүмдөрү, математикалык көндүмдөрдү өнүктүрүү деген багыттарыбыз бар. Баалоонун түрлөрү бар. Калыптандыруучу, критериалдык баалоо. Мен критериалдык баалоону да үйрөтөм сабагымда. Биз кантип критерийди иштеп чыгабыз, сабакты кандай жаратабыз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө заманбап сабак кандай болуш керек негизи. Ошону үйрөтөм сиздерге. Ушул эгерде бала 5 же 4 же 3 ала тургандыгына үчүн эмне талаптарга жооп бериш керектигин ачык билсе, ошол талаптарды аткарып, анан өзүнө өзү баа коюш керек. Калыптандыруучу баалоодо баланын кайтарым байланыш берүүнүн түрлөрү. Калыптандыруучу баалоодо эмнеге жетишти? Дагы кайсы тепкичке чыгыш керек? Жогорку улам, жогорку тепкичтерге чыгып, ийгиликке жетиш керек бала, өзүнө ишеним болгонго чейин. Мына ошол калыптандыруучу баалоонун түрлөрүн берем. Техникалары бар жана кайтарым байланыш берүүнүн да түрлөрү бар. Мына ошол сабактарымда көрсөтүп берем. Мына ушул баалоо куралдары бар, электрондук баалоо. Бул сабак ап, баалоо ап, бүгүнкү күндө бала
балдар башталгыч класстардын балдарынын билимин математикалык окуу өндөмдөрүн өнүктүрүүдөгү мониторинг жүргүзүү, текшерүүдөгү баалоо, ал эми сабак болсо мугалимдин сабагына байкоо жүргүзүү. Бул жалпы орто билим берүүчү стандарттагы компетенттүүлүктөр. Бул маалыматтык, социалдык, коммуникативдик өзүн таануу жана өнүктүрүү деп жатабыз. Демек сабагыбыздан бала маалымат алыш керек, билим алыш керек, бири бири менен кызматташуу менен билимге ээ болуш жана өзүн таанып өнүктүрө билиш керек. Мына ушул бүгүнкү күндө компетенцияга негизделген билим берүүдө биз баланын жөндөм шыгын өнүктүрүү зарыл. Андыктан нормативдик укуктук актылар бар, педагогдун инновациялык ишмердүүлүгү, билим берүү мыйзамынан тартып кесиптик стандарт, үзгүлтүксүз билим берүү жобосун билишибиз керек. Мына ушул бул материалдарды мен Телеграмда жана Google Classroom'да берем. Нормативдик укуктук актылар ушуга да токтолобуз. Бул жөнүндө кошумча сабактарды жиберем. Бул педагогдун кесиптик стандарты мына 27-июнда 22-жылы бекитилген. Мына ушул кесиптик стандарттын талабында эмне, буга да токтолоп, кеңири сабагында токтолобуз. Демек, инновация бул чыныгы мугалимдин өзүнүн ишмердүүлүгүндөгү жаңылануу, жаңычыл ишмердүүлүк, жаңычыл көз караш болушу керек. Ушул процессти башкаруудагы бүтүндөй өнүгүү сферасы болуп саналат. Окутуу ыкмаларында демек көрүү, угуу, балдарды дискуссияга, ролго же маселе чечүү же жардамчы материалдарды колдонуу, багыттоо, түшүнүк схемасын жаратуу жана башка өңдүү ыкмалар бар. Мына ошол ыкманын түрлөрү бар, окуу керемет долбоору болобу, активдүү окутуу усулдары болобу дегире мугалимдин усулдук капчыгын кеңейте турган жаңы ыкмаларды мен силерге сабагымда берем. Мына ушул усулдар Кудряшевдин педагог Кудряшевдин классификациясы чыгармачылык менен чыгармачылык тапшырмаларды берүү, эвристикалык метод, изилдөөчүлүк метод, проблемалык метод дегендер бар. Мына ошол бала тапкычылдык, жаратмандык, изилдөөчүлүк методду колдонушубуз зарыл. Говард Гарднер бул психолог, Гарвард университетинин көп кырдуу зээн теориясын негиздеген, теория множественного интеллекта дейт, адамдын табиятынан берген жөндөмдүүлүгүн аныктоо. Ким эмнеге жөндөмдүү болсо, мына ошол жөндөмүн өнүктүрө турган тапшырмаларды берүү, багыт берүү. Демек, кыргыз этнопедагогу Акматали Алимбековдун аныктамасы бар. Адам табиятынан эмнеге жөндөмдүү болсо, дал ошол жөндөмдүүлүгүн саакта пайдаланса, адамдын ошол сапаты эбегейсиз өнүгөт деген. Өркүндөйт деген, акыл эс жөндөмдүү өркүндөйт деген. Мына ошол баланын жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүшүбүз керек. Инновациянын кыймылдаткыч күчү башка чектөөлөр сыяктуу эле үнөмдүүлүк деп эсептеймиз. Сиз өзүңүздүн баштапкы ченемдериңизди жардамы менен гана тар алкактын чегинен чыга алсаңыз гана сиз инновация жаратасыз деген. Демек, бул инновацияны жаратыш үчүн сиз рамкадан чыгуу, чыгармачылык менен иштөө, чыгармачылык ой жүгүртүк менен көз карашыңызды өнүктүрүү деген сөз. Инновациялык багыттарды изилдеп, атайы жылдык ошол эрте жаштан өнүгүүдөн мына ошол балдардын жогорку класстардагы дагы инновацияларды жаратуудагы таасирлер, ыкмалар боюнча дагы эксперттер изилдеген. Мына ошондо 21-кылымдагы 4K көндүмү бүгүнкү күндө маанилүү. Бул универсалдуу көндүм дейт, soft skills деп коет англис тилинде. Коммуникация маанилүү. Коммуникация, пикир алышып, мындайча айтканда мамиле түзө билүү, тил табыша билүү дейт. Бул эгерде биз адам менен тил табыша билсек, биз жашоодо жөндөмүбүз өзүбүздү таба алабыз. Жамаат, командалык иш, топтук иш, жамаат менен иштеп биргелешкен иш аракетте биз бири-бирибизди өнүктүрөбүз, бири-бирибизге жардам беребиз, бири-бирибизден маалымат алабыз. Биринин кемчилигин бири толуктайт. Биз үйрөнүп айта албай аткан, кысылып жаткан нерсени жаныбыздагы курдашыбыз айтат. Биз билбей жаткан маалыматты курдашыбыздан беребиз. Анын жөндөмдүүлүгүн, ышыгын, акыл эсине, ой жүгүртүүсүнө суктанабыз да, мен да ошондой болом деп аракет кылабыз. Топтук иштердин мааниси ушунда. Эгерде биз ошо топтук иштерге көндүрсөк, кийин жашоодо жамаат менен, коллектив менен биргелешкен иш аракеттерди алып баруу көндүмү өнүгөт. Көйгөйдү чечүү, сынчыл ой жүгүртүү бизге керек жашоодо. Көйгөйдү табып, проблеманы чечүү, кайдан акча табабыз, кантип үй бүлөнү багабыз, же кантип өзүмдү өнүктүрөм, жашоодо кантип ийгиликтүү болуп өзүмдү реализациялай алам дегенде критикалык, сынчыл, креативдүү ой жүгүртүү керек бизге. Тапкычылдык, жөндөм. Мына ошол жөндөмдү биз сабактан үйрөтөбүз.
Мына ушул стандарт, бүгүнкү күндө стандарт көндүмгө, шыкка, компетенцияга негизделген билим берүү деп жатат. Дал ушул көндүмдөр мынакей: жашоо шарт менен, дүйнө боюнча, дүйнөдөгү өзгөрүштөрдү кабыл алып ой жүгүртө билүү, сандык жана финансылык сааттуулук эсептей билүү, туура пайдалана билүү акчаны, өзүңдү өзүң башкара билүү дегенди бар. Мына ушул көндүмдөр бүгүнкү күндө маанилүү. Пизага даярданып жатабыз. Пизадагы берилген тапшырмаларды карасаңыздар, финансылык сабаттуулук, креативдүүлүк, сабаттуулук, глобалдуу компетенция, математикалык сабаттуулук деп жатабыз, окуп түшүнүү сабаттуулугу деп жатабыз. Бул жалаң турмуштук көндүмдөргө багытталып жатат. Демек биз теманы, теорияны жаттатпастан, биз ошол өзүнө пайдалуу нерсени алып чыгып турмушта колдоно биле тургандай тарбиялашыбыз керек. Азыркы көз караш ушундай. Биз мурда параграфты жаттачубыз, таблицаны жаттачубыз, теорияны жаттачубыз, жаттап айтып берчүбүз. Ал эмне жөнүндө экенин балким түшүнбөгөн деле чыгарбыз. Шар окучубуз техника менен 150, 200, 300 сөздү. Ал эмне жөнүндө экенин түшүнбөгөн балдарыбыз бар. Жанагы гипотезаларды, теориялык аныктамаларды жаттаттырчу бизге, жаттап айтып берчүбүз. Эмне жөнүндө экен түшүнбөйбүз же аны турмушта колдоно албайбыз. Теория билимдердин жыйындысы деген ошол салтты окутуудачы. Азыркы күндө андай эмес, жаттатпайбыз. Биз азыр түшүндүрөбүз. Бала өзү түшүнүшү керек да. Ошол пайдалуу жөндөмдү, шыкты өзүн алып жашоодо колдонуп кетиши керек. Ошол жөндөм шык жашоодо пайдасын тиет. Мисалы, Пифагордун теоремасы деген бар геометрияда да. Ошонун аныктамасын жаттагам мен бала кезимде да. Жаттап айтып берише алчумун, бирок ал эмне жөнүндө экенин түшүнчү эмесмин. Жашоо турмушумда аны колдоно албайм, мен билбейм, мага кереги да жок да. Мына ушул бул жөнөкөй мисал. А мен эмнени үйрөнүшүм керек эле? Мына ошол теоремадагы же болбосо ошол геометрия сабагы болобу, черчение сабагы болобу, мен ошол мага кыйын болгон сабактардан ошондогу жөндө мен жашоодо квадрат аянтын чыгаруу, жашоодогу чип, мындай узундук туурасын таба билүү деген көндүм керек да биздин жашообузгачы. Ошол көндүмгө ээ болсок, биз жашоодо керектүү да. Ошол турмушка, балага турмушта алып кете турган, колдоно биле турган көндүмдү үйрөткүлө деп жатат. Азыркы стандарт ушул да. Турмуштук көндүм, турмуштук мисалдар. Мисалы үчүн, биздин азыр математикада магазинден чек алабыз, супермаркеттерден жана башка. Ошол чектеги сумманын ичиндеги продуктларды эсептеп келип, канчага кетти, эми өзүңө үнөмдөп калыш үчүн канча сом сарпташ керек деген финансылык сабаттуулукту үйрөтүп жатабыз. Бул жашоого керек да. Өзүн өзү башкара билүү, жоопкерчиликти алуу, сынчыл ой жүгүртө билүү жашоого керек. Бири бирибиз менен кызматташа билүү. Мына мектептин мугалимдери бир жамаат. Бирөөдөгү көйгөй, бирөөндөгү жетишпестик болсо, экинчиси толуктап жардам берип, бири бирин үйрөтүп, кызматташтык түзүү менен мектептин, команданын иши көрүнүп, башка мектептин ичинде сиздин ийгилигиңиз менен атаандаштык жарата аласыз да. Азыр атаандаштык эмес, кызматташтык болуп калды. Кызматташуу менен, башка кызматташ жаратуу менен сиз ийгиликке жетише аласыз. Демек биз адам менен мамиле түзсөк, командада иштей билсек, биз өзүбүздү ишке ашыра алат экенбиз да, реализациялай алат экенбиз. Эми ошол жөндөмдү сабактан үйрөтүп койсок, биз уядан учканда, балдар мектептен чыкканда башка адам менен мамиле түзө алат да, командалык иштерди аткарып, өзүн жашоодо таба алат. Мына ушул компетенцияга негизделген билим деген ушул жөндөмгө, шыкка. Биз ошого басым жасашыбыз керек. Балким биздин сабагыбыз кызыктыр, балким тарыхыбызды окубайт, балким математикабызды билбейт, же орус тилибизди, кыргыз тилибизди окубайт. Бирок биздин сабактан ушул жөндөмдөрдү алып чыга билиш керек. Сынчыл ой жүгүртө билген, мамиле түзө билген, оюн ачык айта биле турган көндүмдү үйрөтсөк, ал жашоодо колдонот ошол көндүмдү. Мына ушул көндүмгө негизделген билим берүү бүгүнкү стандарттын талабы ушул, эжелер, агайлар. Демек, социалдык көйгөйлөрдү чечүү, оң өзгөрүүгө баруу маселеси турат. Эми туруктуу өнүгүү максаттары бар. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги 17 максат. Бул деген биздин Кыргызстандын эле максаты эмес. Туруктуу дүйнөлүк деңгээлде туруктуу өнүгүү максаттарыбыз бар, 17 максат. Ошонун ичинде 4-сү сапаттуу билим. Демек, сапаттуу билим болуш үчүн биз заманбап мугалим, бүгүнкү күндөгү доордо алсак, жаңы мугалим болсок, жаңы сабак өтсөк, балдарыбыздын көз карашындагы, мүдөөсүндөгү муктаждыгын ишке ашырган сапаттуу, кызыктуу сабак өтсөк, сапаттуу билим жаралат.
Демек маалыматтык технологияларды пайдаланууда санарип лидерлер маанилүү. Санарип лидерлер булар жанагы компьютердик технологияны мыкты өздөштүргөн адамдар, кесиптештер. Демек, видео сабак болобу, ачык билим берүү ресурстары, адаптивдүү окутуу, алмашкан метод, аралаш метод деген бар. Мына ушунун бардыгын мен сабагымда көрсөтөм, үйрөтөм сиздерге. Заманбап сабакта, демек, мугалим инсан катары, кесипкөй катары өнүгүүдө мен киммин, кандай иш аракет аткарам, өзүмдү кандай өнүктүрүп жатам, кандай заманбап окутуу ыкмаларын билем, окуучуларды кандай билимге көндүмгө муктаж менин окуучулар, мен коомго кандай пайда келтирип жатам, мен окутуу практикамда, жашоомдо кандай натыйжага ээ болуп жатам, мен кесибимди туура тандадымбы, мен кесибимди сүйөмбү, жашоодо ордумду таптымбы, миссиямды аткарып жатамбы деп анализ жүргүзүшү керек да. Жөн эле санымды катарды толуктаган адаммынбы же мен өзгөчөлүктү жараткан, сүймөнчүлүккө ээ болгон ийгиликтүү адаммынбы деген ой жүгүртүү болуш керек да. Бул кесиптик компетенттүүлүккө дагы жатат. Бул сынчыл ой жүгүртүү деген сөз. Мына ушундай сынчыл ой жүгүртүүнү биз балдарга үйрөтөбүз. Ал эми биздин балдар дал ушул сынчыл ой жүгүртүүдө жаткан даяр балдар. Ушул ой жүгүртүүнү балдарыбыз ой жүгүртөт. Эгерде мындай ой жүгүртүүгө ээ эмес ар кандай да балдардын ой жүгүртүүсү болбосо, ушундай деңгээлдеги аналитикалык ой жүгүртүүсү бар балдардан үйрөнөт, бири-биринен үйрөнүп жатышат. Мына ошол топтук кызматтык группаларда, топтордо сабак өтүүнүн маанилиси ошол. Мен тренингтеримде, лекцияларымда заманбап сабак кандай болуш керек, окутуу инновациялык ыкмалар дейбиз, интерактивдүү ыкмалар дейбиз, ошолорду колдоносуздарбы, колдонобуз, топтордо өтөсүздөрбү, өтөбүз, качан дегенде мындай чисто сердечное признание деп коет, чын дилибизден мындай чындыкты айтсак, ачык сабакта эле колдонобуз. Ачык сабакта эле деп айтабыз. Муну мугалимдерибиз айтат. Эмне үчүн десек, мектеп администрациясы катышат да мугалимдер. Интерактивдүү жаңы ыкманы колдонду деп айтсын деп. Билет экен деп айтсын. Андан кийин ачык сабак бүттү, болду, парталарды жыйыштырып эле, кайра баягыдай эле окуу китеби менен чектелип эле, жаңы маалыматты издөө, балдардын издөө мүмкүнчүлүгүн жаратпай эле сабак өтүп жатабыз. Анан ресурстар, көрсөтмө куралдар көп пайдаланабыз ачык сабактачы. Анан ошондон чарчап калып, кайра мындай усилие деп коесуң, аракет жумшагыбыз келбейт. Эгерде чындап келсек, биз кесиптик компетенттүүлүгүбүздү жогорулатып алсак, усулдук капчыгыбызды толтуруп алсак, мындайча айтканда, кандай усулду пайдаланыш керек экендигин билип алсак, бизге кошумча көрсөтмө куралдардын кереги жок. Биз жөн гана башкарып уюштуруп эле коебуз. Ошол ыкманы билип алсак, балдар өзүлөрү табат, интернет, телефондон табат. Кагаздарды уюштурсак болот ата-энелердин жардамы менен. Ошол маркерлер, ошол кагаздар керек болуп калса, балким ошол балдар ошолорду алып келип, баланын өзүнө керек болсо табат балдар. Ошол балага керек сабакты уюштурсак, анан балдарды уюштура эле берсек, багыттап эле койсок, өзүлөрү башкарган сабакты түзсөк, бүгүнкү күндө кызыктуу сабак болот. Анан сабактан качпайт балдар. Ошол эле 11-10 класстын балдарынан сонун гениалдуу идеялар, жоопкерчиликсиз болуп артта отурган балдарды биз ойлойбуз. Такыр башы иштебеген, жоопкерчилиги жок, билимсиз бала деп ойлойбуз. Бирок ошол баланы карасаңыз, ушундай акылдуу балдар. Биздин ушундай сабагыбызда ошолор айтат идеяларды, жаратмандыкты ошолор алып чыгат. Креативдүү балдар да ошолорчу. Стандарттуу эмес ой жүгүрткөн, шаблондуу жанакы синдром отличника деп коет. Бир калыптан, рамкадан чыкпай жүргөн балдарга караганда, начар окуган балдардан сонун идеялар чыгат. Начар окуган деп айтпайбыз, сабактан жетишпей жүргөн, кайдыгер болгон балдардан кызыктуу идеялар чыгат да. Демек, ушул балдарды уюштурууда ыкмаларды ал тургай сиз колдоно турган ресурстарды өзүлөрү жасап келет. Менин жана 6 шляпа деген ыкмамда ушул балдар корона жасай элечи деп өзүлөрү жасап келип, шкафта турчу каалаган учурубузда бүгүн ушул сабакта өтөлү деп шкафты ачып, короналарды алып чыгып келип, анан кызыл, көк, жашыл болуп бөлүнүп алып, өз алдынча сонун сабактарды өтчүбүз. Мына ушундай уюштуруп койсоңуз, сиз жок эле сабакты өткөн деңгээлге өтүшүбүз керек. Бул мугалимсиз адаптивдүү метод деп коет. Бул өнүккөн өлкөлөрдө ушундай ишке ашкан. Видео сабактарды колдонуу, лидерлерди тарбиялап койсоңуз, лидерлер эле өтүп коет. Азыр альфа муун лидерликти самаган муун. Мына ушул таксономия, Блумдун таксономиясында төмөнкү тартиптен жогорку тартипке деңгээлдеги ой жүгүртүү бар. Демек, биз жаратмандык ой жүгүртүүдөгү деңгээлге чыгышыбыз зарыл.
XXI кылымдагы 4 негизги көндүм бар: сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк, кызматташа билүү, топто, командада иштей билүү жана билимиңди тааныштырып тартуулай билүү, өз билимиңди, жөндөмүңдү көрсөтө билүү жөндөм билүү. Бул биздин жашоодо керек. Ушул жөндөмдү биздин сабагыбызда алып чыксын деп жатабыз бүгүнкү күндөгү стандартта. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги талап, дүйнөлүк деңгээлдеги көз караш. Мына ушул маанилүү маселе болуп жатат. Ушул креативдүүлүктөрдү, ушул көндүмдү аныктырып алып чыгыш үчүн кайсы ыкманы колдонушубуз керек? Кандай ыкмалар, кандай усулдар? Биз усулду билишибиз керек да. Мына ошол усулду колдонууда мен сабактарымда сиздерге үйрөтөм. 16 көндүм бар XXI кылымдагы. Тилдик сабаттуулуктан баштап мына ушул социалдык, маданий жарандуулукка чейин: финансылык сабаттуулук, компьютерди колдоно билүү, сынчыл ой жүгүртүү, көйгөйдү чечүү, креативдүү коммуникация, кызматташтык жана башка. Бул биздин жашоого бул биздин жашоого керектүү көндүмдөр. Мына ушул көндүм сабаттуулуктарды алып чыкса, бүгүнкү XXI кылымдын инсаны болуп калыптанып чыгыш керек балдар. 20-кылымдагы менен 21-кылымдагы билим берүүнүн жана практиканын айырмачылыгы: борбордук орунда мугалим турчу мурда. Азыр борбордук орунда окуучу. Биргелешкен көрсөтмө нускама маанилүү, билим эмес, көндүм маанилүү. Мурда түз көрсөтмө берсе, азыр биргелешкен. Демек биз сабакты пландоодо, сабактын башына максатын койгондон баштап балдар менен биргелешип коебуз. Эмнени билгиңиз келип жатат, эмне көйгөй бар, эмнени үйрөнгүң келип жатат. Мурда мугалим эле көрсөтмө берсе, азыр балдар менен акылдашып кеңешебиз. Пландайбыз, сабактын максатын коебуз. Сабактын критерийин чогуу иштеп чыгабыз. Биргелешип жана усулдук бирикмелерде биз биргелешип план түзөбүз, биргелешип иш чара өткөрөбүз. Бир эле директор же бир эле жетекчинин түз көрсөтмөсүнө караганда акылдашып кеңешип иштеп чыккан иш чара натыйжалуу болот. Ал эми окуучуларыбыз менен сабак өтүүдө биргелешип пландап, биргелешип өткөн сабак кызыктуу болот. Билимге караганда көндүм маанилүү, көрдүңүздөрбү? Жаттатып, окутуп, сурап талап коюуга караганда баланын жөндөмүн өнүктүрүү маанилүү. Мазмун эмес, процесс маанилүү. Теория эмес, практика маанилүү. Жекече окутуу эмес, топтук иш маанилүү. Көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү талап ушул. Экиден отургузуп алып эле кызыксыз сабакты токтотуш керек уже. Мектеп класс эмес, глобалдуу коомчулук. Суммативдик эмес, калыптандыруучу баалоо. Мектеп үчүн эмес, жашоо, турмуш үчүн билим алышыбыз керек. Атаандаштык эмес, кызматташтык. Тексттик база эмес, веб база актуалдуу болуп калат. Бүт электрондоштуруу болду, санариптештирүү. 21-кылымда эрегешсиз зор өзгөрүү болуп жатканда, бул өзгөрүүгө даяр, калыптанган ушул коомдун, доордун балдарын биз 20-19-кылымда көз караш менен окутуп жатабыз. Учурдун талабы жаңы муундун муктаждыгына жооп берген мугалим болуу зарыл. Заманбап окутуунун мазмунунда демек смарт максаттарды коебуз. Жеткиликтүү, конкреттүү, мүмкүнчүлүктүү бала менен чогуу пландаштырабыз. 5И окутуу модель бул STEM билим берүүдө окутам. Ошондой эле мен өзүмдүн сабагымда кеңири түшүндүрүп берем. 5И окутуу модели эмне? Бул баланын өз алдынчалуулугу. Сабактын башынан баштап аягына чейин бала өзү уюштурат сабакты. Бала эркин болуш керек, өзүнө ишенимдүү, өз алдынча болуш керек, өзүнө болгон баа берүү жогору, жоопкерчилиги жогору болуш керек. Тилдик көндүм, компьютердик технологияны пайдалана билүү жогору, топтордо, командаларда биргелешкен ишмердүүлүктү уюштуруу маанилүү болуп саналат. Демек, логикалык, креативдүүлүк ой жүгүртүүсүнөн баштап, активдүү усулду колдонуудан баштап, мына ошол сабактын окуучунун үй тапшырмадан дагы берүүдө да тандоо мүмкүнчүлүгүнө жол берүү керек. Түрдүү варианттагы тапшырманын ичинен бала өзүнө тандап алыш керек, кайсы тапшырманы аткарып келет. Эмне үчүн ушул тапшырманы аткарып келди? Анализдейт бала. Аткарып келип, бул мага эмне натыйжа берди, эмне пайдалуусу болду, эмне үчүн мен ушул тапшырманы аткарып келдим деп анализдеп, өзү тандап, өзү чечкиндүү болуш керек. Мугалим эле жетектеп койгон, мугалим эле көрсөтмө берген сабак азыр актуалдуу эмес. Бул эгерде биз балага ушул тандоо мүмкүнчүлүгүн, аналитикалык ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүн, жоопкерчиликти өзүнө алып жатпайбы, өз алдынчалуулугун үйрөтүп алсак, бул жашоодо колдонот ушул көндүмдү. Жашоого өткөндө, жашоого инсан болуп уядан учуп чыкканда кимдин көрсөтмөсүнө муктаж болот? Түз мага көрсөтмө бергиле, мага тапшырма бергиле, анан аткарайын деп отурбайт азыркы инсан, адам.
жашоодо өзүн тагыш керек, тың болуш керек. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, чыгармачыл көйгөйдү чече билген, креативдүү болуш керек, жол таба билген, тапкычыл болуш керек. Ушул көндүмдү сабактан үйрөткүлө, урматтуу педагогдор деп анан стандарт киргизилген. Көндүмгө негизделген билим берүү деген ошол. Эмне үчүн өзгөрүшүбүз керек биз? Бүгүнкү талап ошол болуп атат. Сабактын максатынан баштап биз берген тапшырма, колдонгон ыкмалардан, баалоодон баштап үй тапшырмага чейин бала өзү алып чыгыш керек. Эгерде биз балага ушул жоопкерчиликти, өз алдынчалыктуу көндүмдү өнүктүрүп алсак, жашоодон жашаш оңой болот бала. Анан бизге Кыргыздын мыкты чыгаан уул кыздарын кошкон болобуз коомго. Биз азыр ошондой жаратман инсанга муктаж болуп турабыз. IT технологдор керек, инженерлер керек, архитекторлор, жаратман ачылыш илим изилдөөчүлөр, жаңы көз караштагы адамдарга муктаж болуп атабыз. Жаңы кесиптер пайда болуп атат. Бул кесипти ойлоп тапкычтар ойлоп таап атат. Ал эми биз коомго ушундай ойлоп тапкыч жаратман балдарды кошсок, биз чоң жоопкерчиликтүү коомго жаккан кесипкөй педагог болобуз. Бала өнүгөм, өз алдынча болом, жаңы адам болом деген ой жүгүртүсүн токтоткон болуп жатабыз азыр биз эски көз караштагы сабактарды өтүп. Мына ошол бүгүнкү күндө эмне үчүн өзгөрүшү керектиги, зарылдыгы биздин зона комфорта деп коет. Комфорттуу, өзүбүзгө ыңгайлуу, көнүп калган, балдарды башкара билген, тыптынч кылып анан өзүбүздү комфортно сезген сабак эмес. Балдардын муктаждыгын канааттандырган, коомдун талабына жооп берген, бүгүнкү стандарттын мазмунун ачып берген сабакка умтулсак, ошол кесипкөй болууга умтулсак, анан биз сапаттуу билим берүүнү камсыздаган болобуз. Ошол эле пизага даярдаган болобуз. Ошол эле жалпы республикалык тесттирлөөдө дагы балдарга чоң жардам берген болобуз. Изденген мугалим болсок. Азыр долбоорлор менен акысыз окутуп жатабыз, акысыз ресурстарды берип жатабыз. Окуу китептерин, программа, модульдарды берип жатабыз. Ошондо деле муну эмне эле бизди тажатып окутуп атат деп жаман көрүп мугалимдер мурдагы эле калыбынан чыккысы келбегендер арбын болуп жатат. Бул эмне деген? Бул түшүнбөстүк болуп жатат. Эмне үчүн жаңылануу кирип атат? Эмне үчүн стандарт кирди? Стандарттын мазмуну эмне? Стандарттын мазмунундагы сабак кандай болуш керек? Азыркы коом кандай? Биздин балдарыбыз кандай түшүнбөстүк болуп жатат. Ошон үчүн жаңыланууну эңсебей турабыз да. Эгерде биз түшүнсөк, стандарттын мазмунунда сабак кандай болуш керектигин дагы, эмне үчүн өзгөрүшүбүз керек экендигин чындап түшүнсөк, көпчүлүк мугалим бар эмес. Ошондо биз жанталашып, мындайча айтканда, белсенип, күжүрмөн иш аракет жүргүзүп, жаңыны казып, үйрөнүп, жаңы сабак өтүүгө аракет кылып калабыз. Анткени бул биздин призвание деп коет, биздин миссиябыз ушул. Кесиптик, мугалимдик кесипти тандап алгандан кийин өтөөсүнө чыгуу зарыл. Көптүн санын толуктап, катарды толуктап эле жүргөн адам эмес, өзгөчөлөнгөн, чыныгы алган акыбыздын актаган, акыбетин кайтарган, келечекке жооп бере турган, доор бизди карап турат алдыда. Келечек карап турат. Сени тарбиялаган муун кандай болуп жатат деп карап турат, доор карап турат. Ошол талапка жооп бере турган чыныгы кесипкөй мугалимдердин катары арбыш керек болуп жатат да. Жаңы сабакты түзө билүү, таптакыр түп табынан бери методикабызды өзгөртүү, көз карашыбызды, мамилебизди өзгөртүү керек болуп жатат. Мына ошол бүгүнкү күндө учурдун талабында мугалим болуп саналат. Мына ошол андыктан кандай билимди алышыбыз керек сабактарымда үйрөтөм сиздерге. Эмне деген билимдер бар? Кошумча албетте 5 күндө биз жетишпейбиз, бирок ошол 5 күндө 1 сааттан багыт берип үйрөтөм да, кошумча сабактарды берип турам сиздерге. Темаларды, материалдардын баардыгын бүгүнкү күндө болгон жаңылык багыттарды көрсөтөм дагы. Кандай усулдук ыкмалар бар? Ошого карата сиз кесипкөй жаратман мугалим катары кандай ыкмаларды ойлоп тапсаңыз болот? Сиздин жараткан ыкмаларыңыз сиздин балдарыңызга таасирлүү. Сиз өзүңүз дагы ырахат аласыз жана мугалимдик бейнеңизди алып чыккан болосуз. Мына ошол окуучуга карата психологиялык мамиледе, демек, бала менен мугалимдин ортосундагы мамиле башка орунда турат. Баланын жан дүйнөсүн ачкычты таба билелик, баланын ишеним сүйүү берелик, ийгиликке жетсе аракетине сыймыктанам деген ачкычты колдонолук. Баланын натыйжага эмес, натыйжага жасаган аракетин шыктандырыш керек. Ар бир аракетин демилгелөө.
негативдүү сөз колдонбошубуз керек. Бул кереги жок бизге дагы, балдарыбызга дагы, эч кимге кереги жок. Мына ошол психологиялык мамиле маанилүү. Класстан тышкаркы иш чаралардын түрлөрү бар. Муну кошумча берем сиздерге сабагымда. Изилдөө долбоор менен кандай иш алып барыш керек. Атайы курстарды кантип иштеп чыксаңыз болот. Эксперименталдык аянтча деген эмне? Бүгүнкү күндө инновациялык багыттагы кандай программалар бар? Дизайн ой жүгүртүү деген эмне? Оратордук чеберчилик, мугалимдин имидж, инклюзивдик билим берип, ону сабак катары берем сиздерге. Эксперименталдык аянтча түзүүдө, деги эле сабак өтүүдө, семинар өтүүдө ушулдук жардамдарды аябайм сиздерден. Эми мен 2013 жылкы жыл мугалими республикалык кароо сынактын жеңүүчүсү катары биринчи орунду алгам. Ошондогу журналисттердин мага берген суроолорунда сиз кандай жеңишке ээ болдуңуз дегенде мен заманбап мугалим катары жаңыртмаларды сабагымда колдоно билгендигим менен, анан чыгармачылык менен сабакта колдоно билгендигим менен жетиштейм деп айтканмын. Азыркы көз карашымда мен ошол көз карашымды толуктамак. Бир гана жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу жетишпейт. Бир эле ошол инновациялык ыкмаларды үйрөнүп алып эле ошону эле колдонуу эмес. Сабагымда мен ошол эле рамкадан чектелбестен мен чыгармачылык менен өзүмдүн ыкмаларымды жараткандыгым менен ийгиликке жетишкен экенмин. Өзүмдүн чыгармачылык менен жүрөгүм менен алып чыккан ыкмаларымды өзүмдүн табият берген жөндөмдүүлүгүмдү көрсөтө билгеним менен, өзгөчө сабак түзгөндүгүм менен жетишип келиптирмин ийгиликке деген көз караштамын азыр мен. Демек, биз жүрөгүбүздү ачалык педагогдор. Болгон дараметибизди ачалык. Сиз чыгармачылык менен сабак өтсөңүз, баланын жүрөгүнө жетет. Чын дилиңиз менен, жүрөгүңүз менен өткөн сабак баланын жүрөгүн ачат. Сиз эмнеге жөндөмдүүсүз? Балким ырчылыкка, балким бийге, балким узчулукка сиз аябай сиздин потенциалыңызды ача билген ар бир адамдын жөндөмдүүлүгү бар. Ошол жөндөмдүүлүгүңүздү колдонуңуз сабагыңызга. Мен өзүм комуз, ыр, акындык өнөрүмдү сабагыма колдончумун. Ошол жаратмандыктан балдардын жаратмандыгы койгончу. Ар бир баланын өзүнүн шык жөндөмүн алып чыгып, сабагыбызда эргүү, ырахат болчу кадимкидей. Ошол сунушталган сынчыл ой жүгүртүү ыкмаларды дагы өнүктүрүп өзүбүз ойлоп тапкан ыкмалар болгон. Мына ошондо жандуу сабак менен ошо ийгиликке жетишип келгенбиз биз. Мына ошол кандай ыкмаларды ойлоп тапса болот, мен сабактарымда көрсөтөм, өзүмдүн сабактарымдын иштелмелеримди көрсөтөм. Элдик педагогиканы колдонгон сабактарым бар, мастер-класстарды, эл аралык деңгээлдеги семинарларда көрсөткөн мастер-класстарым бар. Ошол жандуу сабак, кызыктуу, чыныгы чыгармачыл сабак болуш үчүн сиз чыгармачыл болсоңуз, жүрөгүңүздү ачсаңыз, анан балдар ачылат. Жан дилиңиз менен сиздин ырахат менен колдонгон ыкмаңыз балдардын ырахатка бөлөйт, баланын дараметин ачат. Ким эмнеге жөндөмдүү болсо ошол жерден ачылып баштайт бала. Бул эргүү деп коет. Эргүүдөн эргүү жаралган, чыныгы илхом менен түзүлгөн сабак чыныгы жандуу, анан жүрөккө жеткен сабак болот да. Мына ошондо сиз чыныгы кесипкөй фанат мугалим болбосоңуз дагы, кесипкөй мугалим, чыгармачыл, кесибиңизден бактылуулукка бөлөнүп, ырахат алсаңыз, сиз жашоодо максатына жеткен, ордуңузду тапкан адам катары бактылуу болосуз. Адамдын бактысы жашоодон ордун табуу. Кайсы гана кесипти аркалабайлык, ошондон ырахат алуу да. Ал үчүн биз жүрөгүбүздү ачыш керек. Бул психологиялык сабактарда да берем сиздерге. Албетте бул эмоция, сезимдер жабылып калат. Бала кездеги тарбия, ар кандай стресс, депрессия жана башка деген бар. Бирок ошого карабастан кантип биз кесипкөй педагог катары психологияга чейин эле кантип биз жаратмандыгыбызды ача алабыз? Биз кантип рамкадан чыгабыз? Биз өзүбүз каалаган, өзүбүзгө жаккан ыкманы кантип ойлоп таба алабыз, мен сиздерге багып көрсөтө алам. Ошол сабактарымда мен өзүмдүн автордук ыкмаларым болгон, өзүмдүн практикамда. Сөзсүз эле үйрөтүлгөн, сунушталган ыкмалар менен чектелбестен, сиз өзүңүз мастер педагог өзүнө керектүүсүн гана тандап алат дейт Исакбек коет. Мастер педагог катары сизге керектүү ыкманы тандап алып, сизге керектүү ыкманы жаратып, балдарыңыздын канааттандырып, жүрөгүн ача билген, баланын сүйүүсүнө ээ болгон, сүймөнчүлүгүнө ээ болгон жандуу сабакты өтө билсек, биз бүгүнкү күндө учур талабында мугалим болобуз. Сөзсүз эле албетте компьютердик технологияны колдонобуз, заманбап педагогиканы колдонобуз, технологияны. Ал бир маселе. Бирок биз адам катары
Алмустактан бери жашап келе жатканда адамдын сезими, рухий баалуулугу, байлыгы, акыл казынасы, рух казынасы деген бар. Аң сезими деген бар, жүрөгү, жан дүйнөсү деген бар. Муну эч ким жойгон эмес, эч ким өзгөрткөн эмес. Мына ошол баланын жан дүйнөсүн ача билсек, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү ача билсек, балага жылуу мамиле, сүйүү мамиле менен мамиле жасасак, жаңылыкты жарата билсек, жаңылыктын көзүн ача билсек, анан ошондо балдарыбыз ачылат. Ошондо балдардын өзүнүн, ар кимдин өзүнүн табият берген шык жөндөмүн ойготкон болобуз. Балким бирөө ырчы, балким сүрөтчү, балким бирөө манасчы, балким даяр технолог, балким даяр архитектор, балким бирөө тикмечи, балким бирөө медик, балким бирөө мугалим. Бул ошол ойготкон болосуз. Ар бир сиз өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз менен ачылсаңыз, балдар ачылат. Сизди көрүп балдар ачылат. Мына ошондо чыныгы мугалим болобуз. Анан албетте заманбап технологияларды үйрөнөбүз. Ошондо чыгармачыл, жаратман мугалим боло аласыз. Япон элинде устаттын кара чогуу басканда 2 кадам артка бас дейт. Көлөкөсүн тебелеп албайлык дейт. Биз, урматтуу ага эжелер, улуу кесипти аркалап жүрөбүз. Кесиптердин төрөсү, падышасын ээлеп жатабыз. Мугалимдик кесип эң абройлуу, даражасы бийик, куттуу десек болот, Кудайга жаккан десек болот. Пайгамбарлык кесипке, даражага татыктуу, инсан тарбиялаган, коомдун, мамлекеттин фундаментин түзгөн, бул соопчулук жасаган эң бир ыйык кесип. Мугалимдик кесипти аркалаган да бар. Баардык эле адам мугалим боло бербейт. Андыктан устат болуш бул чоң сыймык. Мен кесиптештерим менен сыймыктанам, таазим кылам ар бир мугалим ага эжелериме. Кадырлайм, барктайм, даңазалайм. Ушул кесипти аркалап жаткандагы ар бирибиздин дараметибиз бар, жан дүйнөбүз бар. Ача билелик. Колубуздан келет, ийгиликти жаратабыз. Биз күчтүүбүз. Биз чыныгы чыгармачыл, чыныгы коомдун күзгүсүндөгү мугалим боло алабыз. Бул колубуздан келет. Жөн гана биз бир гана турмуштун түйшүгүнө түшүп алып эле өзүбүзгө ишеним болбой калган. Өзүбүзгө ишенимди жаратабыз, жан дүйнөбүздү ачабыз. Мына ошол ыраазычылык менен өзүбүздүн кесибибизди кабыл алуу менен чындап кызмат кылсак келечек үчүн, балдарыбызды сүйсөк, өзүбүздү сүйсөк, кесибибизди сүйсөк, чыныгы мугалимдин жүзү келип чыгат. Мен сиздерге ишенем. Биздин Кыргызстандын педагогдору чыныгы кесипкөй, дарамети күчтүү, улуу даражалуу устаттар. Мына ушул жогорку даражалуу, чыныгы кесипкөй, учур талабындагы элдик мугалим болуу колуңуздардан келет. Ишенимиңиздер жогору болсун. Мен сиздерге ишенем. Атайын убакыт бөлүп, мына ушул кеч убакыт болсо дагы сабагыма катышып жаткан эжелер отурат. Буга чейин да группага кошулуп, буга чейин да менин сабактарыма катышып изденип жаткан мугалимдерим бар. Биздин учубуз кур эмес, билим берүү тармагы өнүгөт. Жаңы мугалимдин жүзүн биргеликте сиздер менен жаратабыз, ийгиликтерди жаратабыз, коом үчүн, келечек балдар үчүн белсенип биргеликте эбегейсиз иштерди жаратабыз деп мен сиздерге ишенем. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Сабагымды жыйынтыктайм ошону менен. Кийинки сабактарымда дагы улантылат. Эртең кантип, кандай сабак түзүш керек экенин, сабагыбыздын мазмуну деги эле кандай болуш керек экенин көрсөтүп берем. Ал эми ошол тереңдеп ар бир ыкмаларды үйрөткөндө, акы төлөй турган сабактарымда көрсөтүп берем. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн рахмат, ыраазымын сиздерге. Бейпилтүүн жакшы салыңыздар. Кийинки сабактарга чейин көрүшкөнчө, эгерде суроолор болсо берсеңиздер болот. Сунуштарыңыздар болсо да берсеңиздер болот. Саламатта болуңуздар, урматтуу кесиптештер. Мен сабагымды жыйынтыктадым. Сабактын записи группага жиберилет.